саламатсызбы? Сиз Фаберликке жаңы катталдыңыз жана личный кабинетке кирүүңүз керек, заказ жазууңуз керек жана ошондой эле адамдарды регистрация кылууну үйрөнүшүңүз керек. Ал үчүн эң биринчи сизге Фаберликке жаңы катталганыңызда ключ логин деп туруп жана ваш консультант деп СМС келет. Мына ошол СМСти өчүрбөйсүз, бул сизге абдан керек. Биринчи келгенден соң Google'га киресиз, Фаберлик личный кабинет деп жазасыз. Фаберлик личный кабинет деп жазсаңыз, мына экинчисине чыгып калды. Биринчиси faberlik.com вход личный кабинет дегенди басабыз дагы. Андан кийин мына ушул жерде сиздин адамдын сүрөтү чыгып калды. Адамдын сүрөтү чыкканда мурда регистрация болсоңуз ушинтип атыңыз чыгып калат. Эгерде регистрация болбосоңуз мындай болуп чыгат. Эми личный кабинет введите номер покупателя деген жерге ушул жердеги мына 737 ошол номер покупателя, регистрационный номер. Ошону жазабыз. 737 549 549, анан кийин 719. Сразу копировать этип койсоңуз деле болот. Просто менде бул скриншот болгон үчүн болбойт. Ключ деген жерине ключку жазабыз. 90 246. 90 246. Запомнить меня дегенди басып койсоңуз болот. Войти. Дагы бир жолу адамдын сүрөтүн басабыз. Адамдын сүрөтүн бассак, уже мына жаңы катталган адамдын фамилия, имя, отчествосу чыгып калды. Куттуктайм, сиз личный кабинетиңизге кирдиңиз.